Дүйнөдөгү саясий оор кырдаал, экономикалык турсуздук, инфляциянын өсүшү акыркы 3-4 жылда алтынга болгон суроо талапты күчөттү. Бүгүн бардык өлкөлөр эң коопсуз актив катары алтындын запасын көбүрөөк чогултууга аракет кылышууда. Дүйнөлүк алтын рыногундагы ушундай тарыхый учурда кумтөр алтын кени Кыргызстандын менчигине өтүп калганы жалпы өлкөбүздүн жеңиши болду. Кумтөр алтын кени Кыргызстандын толук ээлигине биротоло кайтарылганын Кыргыз элине жана жалпы дүйнөлүк коомчулукка жарыялаймын. Жаркыраган жаңы жолдор, мектеп, бала-бакча, стадиондор, асман тиреген көп кабаттуу ипотекалык үйлөр ошол жеңиштин алгачкы жемиши. Чагылгандай тездик менен чечим кабыл алган, эч кимден тайманбаган өлкө башчыбыз Садыр Жапаровдун кумтөр маселесиндеги ошол эрдиги, көрөгөчтүгү болбогондо, кенди дагы деле чет элдиктер иштете бергенде, бүгүн миллиарддаган каражаттан куру жалак калмакпыз. Учурда кумтөр өлкө кызыкчылыгы үчүн кызмат кылууда. Компания жамааты дагы мындай тарыхый вазыйпаны түшүнүп, өз милдеттерин жогорку кесипкөйлүк менен аткарууда. Акыркы 4 жылда элдик кумтөрдүн жалпы кирешеси 3 миллиард 445 миллион доллардан ашып, таза кирешеси 1 миллиард 232 миллион долларды чапчады. Өлкө казынасына салык жана ар кандай төлөм иретинде 891,6 миллион доллар которулуп, 54 тоннадан ашык алтын өндүрүлдү. Бүгүн дал ушул миллиарддардын артындагы түмөн түшүктү алтын өндүрүү ишинин күнгөйү менен тескейин кенен баяндап бермекчибиз. Кыргызстандын тоолорунда көптөгөн сырлар менен кошо байлыктар катылган. Өзгөчө акшыйрак тогуркалары баалуу металлдарга бай. Бул тууралуу эң алгачкы маалыматтар 19-кылымдын аягында пайда болгону менен кумтөрдөгү алтындын кору боюнча тагылимий тыянактар 1978 жылы советтик геологдор тарабынан тастыкталган. Кумтөр кениндеги алтындар негизинен сульфиттүү рудаларда катылган. Алтын, күмүш, жез, цинк жана башка металлдар менен биригип сульфиттерде топтолгон. Жана бул рудалар кымбат баалуу металлдардын негизги булагы болуп эсептелет. Кумтөрдөгү алтын өндүрүү иши узак жана татаал процесстер менен коштолот. Кадимки эли тоо таштын арасынан чаңдын өлчөмүндөй алтынды ылгап алуу үчүн кымбат баалуу жабдыктар, ор техникалардын күчү, миңдеген адамдардын акылы, кесиптик тажрыйбасы керектелет. Мисалы, 180 тонналык кат техникасына жүктөлгөн рудадан болгону 360 грамм алтын алынат. Алтын казуудагы алгачкы жумуш албетте геологиялык чалгындоодон башталат. Атайын борголоочу жабдыктар жер астын көздөй 14 метрге чейин көзөп барып, руданын үлгүлөрүн чыгарып берет. Бул керин деп атап коет. Керин деген бургулоо жумуштарын жыйынтыктоосу деп айтса болот. Көрүп тургандай, бул основной рудага кирет. Руданын ичинде пирит деген минерал бар. Ошо пириттин ичинде эң эле могу жылтырап тургандар, ошолордун ичинде алтын болот. Мисалы үчүн пириттин өлчөмү 1 мм квадрат болсо, анын ичинде алтын андан 100 эсе майда болуп, көзгө көрүнбөс, только эле микроскопко көрүнгөс болуп көрүнөт. Чынында, геологиялык чалгындоо бул татаал процесс. Бурголоо иштери, лабораториялык анализдер, геофизикалык изилдөөлөр жана башка иш-чаралар өтө көп убакытты, каражатты талап кылат. Тилекке каршы, бардык чалгындоо иштери дайыма эле ийгиликтүү боло бербейт жана олуттуу экономикалык тобокелдиктер менен коштолот. Мындан тышкары, уруксат кагаздарын алуу дагы оңой иш эмес.
геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүү үчүн алгач ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарда өнөр жай жана экологиялык коопсуздук, жер казынасын коргоо жаатында алдын ала экспертизадан өтөт. Чалгындоо иштеринин жыйынтыгында атайын отчеттор түзүлүп, пайдалуу гендердин кору боюнча мамлекеттик комиссияга өткөрүлүп берилет дагы, атайын протокол менен бекитилип, мамлекеттик баланска алынат. Гендин кору текшерилип, бекитилгенден кийин мамлекеттик органдардан кайрадан экспертизадан өтүп, техникалык долбоор иштелип чыгат. Мындан тышкары, кошумча чалгындоо жана гендин корун тактоо зарылчылыгы пайда болгондо, дал ушундай эле техникалык долбоорлор, отчеттор, экспертизалар жасалат. Дал ушундай тоскоолдуктардан өткөндөн кийин гана чалгындоого уруксаат берилет. Геологдор үчүн эң негизги жумуш эми башталат. Ооба, тоо кен өндүрүшүндө эң алгачкы жана эң маанилүү ишти геологдор аткарышат. Алардын иши кен чыккан жерди табуудан башталып, анын корун тактап, баалап жана иштетүү планын түзүүгө чейинки бардык алгачкы этаптарды камтыйт. Ал эми Кыргызстандыкындай бийик тоолуу, катал климаттык шарттарда иштөө 2 эсе түшүктү жаратат. Күндүн ысык суугуна карабай, жүздөгөн чакырым жолду жөө басып, чатырларда, вагондордо бир нече айлап жашаган геологдор ири тоо кен өндүрүшүнүн эң алгачкы негиздөөчүлөрү, биринчи ис салуучулар болуп эсептелишет. Алар кендин геологиялык түзүлүшү, катмарлардын жайгашуусу, тектоникалык жаракалар, кендин сапаты боюнча деталдуу маалыматтарды чогултуп, маркшейдерлерге беришет. Маркшейдерлер кендин абалын, формасын жана жайгашуусун так ченеп, картага түшүрүп, графикалык түрдө чагылдырып беришет. Бул маалыматтар кенди коопсуз жана натыйжалуу иштетүү үчүн абдан зарыл. Кендин бар экендиги, анын өлчөмү жана сапаты аныкталган соң, тоо кендердин үлгүлөрү алынып, лабораторияда анализденет. Мынакей мындай таштардан биз үлгү алып, аны кадимки мөшөккө салып, аны лабораториялык изилдөөгө жөнөтөбүз. Ошол лабораториянын изилдөө негизинен бул породада, бул таштарда алтындын канча бардыгы экенин аныктап билебиз. Кийинки этапта жердин үстүнкү катмары алынып, кенде катылган алтын рудалар казыла баштайт. Карьерден түзеле алтын ылгоочу фабриканын рудаларды майдалоочу жайына түшүрүлөт. Бул жактагы технологиялык процесс руданы майдалоодон башталат. Атайын жабдыктар аларды 200 мм чейинки майда бөлүкчөлөргө бөлөт. Карьердин кен кампаларынан алынып жүктөлүп келген кеңдер так эле ушул аянтчага келип түшөт. Бул аянтчага конвейерлер аркылуу ушул кең майдалоочу тегирмендерге келип түшөт. Бизде майдалоочу аянтчада 3 тегирмен жайгашкан. Ар бир тегирмендин өзүнүн функциялары бар да. Ар бир тегирменде өзүнчө баягы руда ар кандай размерде болуп майдаланып чыгат. Майдалоодон кийин руданы флотация жолу менен байытуу процесси башталат. Атайын камераларда абанын жардамы менен алтын камтыган бөлүкчөлөр өйдө калкып чыгып, ал жерден концентратка чогултулат. Ал концентраттарда тоннасына 15-тен 60 граммга чейин алтын болот. Баягы биринчи тегирмен аркылуу майдаланып келген кеңдер унун размеринче майдаланып, анан кийинки процесс ушул флотация процессине түшөт. Флотация процессинде биздин максат бул жерде бизде алтындар сульфид минералында жайгашкан. Ошол сульфид минералдарды байытып, анан ушул флотация процессинен көк аркылуу бөлүп алабыз алтындарды. Эритүү процессине, цианид менен эритүү процессине келип түшөт. Концентрат рудадан алтынды бөлүп алууга жардам берген атайын эритме менен аралаштырылат.
Бул үчүн активдештирилген көмүр колдонулат. Цианиттен кийин алтынды камтыган көмүр дисорбция этабынан өтөт. Анда алтын кислота менен бөлүнүп алынат дагы кайрадан эритмеге айланат. Алтынды камтыган эритме электролиз камераларына түшөт. Бул камераларда алтын катоддордо чөгүп, эритме ар кандай кошулмалардан тазаланат. Электролизден кийин 1200 градус температурадагы атайын мешке түшөт. Бул алтынды башка аралашмалардан бөлүп алууга мүмкүндүк берет жана процесстин аягында дори куймалары түрүндөгү алтын алынат. Эритилген алтын атайын калыптарга куюлат. Ушул жерден бизде акыркы баягы товардык продукт ушул жерден чыгат деп айтсак болот. Дори деп аталган бул эритменин 70-80% таза алтын болсо, калганы күмүш, цинк, жез, темир сыяктуу кошумча металлдардан турат. Дориге атайын номерлор басылат дагы, таразага тартылат жана журналга катталып, сактоого жөнөтүлөт. Кендин аймагынан дори эритмеси чыгарылгандан баштап, ага Кыргыз алтын жоопкерчиликти алат. Бөлкөн андай көрүнгөн Одракай Дори Кыргыз алтындын Кара-Балта шаарындагы афинаждык заводунан кайра эритилип, 999 үлгүсүндөгү жылтыраган таза алтын куютмаларына айланат. Алар улуттук банк аркылуу ички жана тышкы рынокко сатылат. Албетте, бул процесстин баары кен жайдан казылып алынгандан баштап, афинаждык заводдон таза алтын куймасына айланганга чейинки аракеттер онлайн режимде күнү-түнү видео көзөмөлгө алынган. Кумтөрдүн алтыны мурдагыдай сыртка ташылбай, өлкө экономикасына иштеп жатканы дароо оң натыйжаларды берип, акыркы 2-3 жылдагы Кыргыз экономикасынын өнүгүү темпи дүйнө серепчилерин дагы таң калтырууда. Учурда Кыргыз Республикасына бюджети 700 миллиард сомго жетип, ички дүң продукциянын көлөмү 1,5 триллион сомдон ашты. Ал эми алтын валютанын резерви бүгүнкү күндө 6 миллиард долларды түзүп, Улуттук банкта 60 тоннага жакын алтын топтолду. Жыл сайын тонналап жогорулап жаткан алтын запасыбыз бул бакубат. Өнүккөн Кыргызстандын бекем пайдубалы, келечекке болгон бекем ишеними.